полум жылтырап турсун, чымын консо сыйгалам чалкасынан түшө турган болсун, арчып кеткенин кайрадан так калбасын десеңиздер, дал ушул ыкма менен полуңуздарды жууп көрүңүз. Менин тряпкама маани бербей эле коюңуздар. Атам замандан калган, 41-жогушка барып келген. Буюрса айлыктырса жаңы тряпка аламын. Мына ушинтип жылтырайышым болуп калат полуңуздар. Бул жерде менин полум эски болгон үчүн жана сыры өчүп кеткен үчүн жакшы көрүнбөй жатат. Сиздердин үйүңүздөрдө полуңуздар жакшы болсо жууп көрсөңүздөр результатын көрөсүздөр. Менин баракчамда болуп келе жаткан катталуучулардын баардыгы билет. Эң башында мен блогумду рецепт менен баштаган, баардыгына жакшы рецепттерди бөлүшүп, акыркы убакта жөн эле блог түшүрмөй болуп кетти. Мен иншалла буюрса эми сиздер менен жакшы рецепттерди бөлүшүп турам. Болгондо да мастер-класста сатылган, акыга алып жүргөн торттордун, пирогтордун, таттуулардын түрү менен сиздер менен беп-бекер бөлүшөм. Андыктан менин баракчаман алыстабаңыздар. Катталып алсаңыз өзүңүзгө жакшы дейин дегем. Атамдын бир тууган эжеси коноктосконго андай-мындай таттуулар жасап берчи дегенден бияка келген болчу. Бул жактан мастер-класста үйрөнгөн таттууларымдын рецепттерин тартам бүгүн. Иншалла эртең сиздер менен бөлүшөм. Андыктан менин баракчаман алыстабаңыздар. 50 000 катталуучуга аз калдым. Баракчама катталып, колдоо көрсөтүп өтүңүздөр. Сиздер менен болгон Шахзада Кукинг.